Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү өтө турган темабыз кылым карыткан кыргыз комузу. Сабагыбыздын максаты комуз жөнүндө түшүнүк алабыз жана ага сый урмат менен мамиле жасоого үйрөнөбүз балдар. Үч буро, жалгыз тек, 3 кыл комуз, чертилбейт, күүгө келбейт, чебер колсуз, оп-оңой, көргөн көзгө жөнөкөй, бирок да үнөрү бар айтып бүткүс. Асман жерге ажырап, бөлүнө элек кездеги, ай күн дагы жаркырап, көрүнө элек кездеги, арман кыргыздын канжаны менен бүткөн кыргыз комузу тууралуу угуп көрөлүчү балдар. Илгери бир заманда Камбаркан деген мергенчи жашаган экен. Күндөрдүн биринде ал аңчылыктан келе жатып, токойдон чыккан муукан бүндү угат. Бул эмне болуп кетти деп үн чыккан тарапка жол тартат. Ал жерге барып, эки дарактын башына илинип калган жаныбардын ичегисинен үн чыгып жатканын байкайт. Мына ушул окуядан кийин Камбаркан музыкалык аспап жасап, ага койдун ичегисин кургатып, кыл тагып, көө чертип баштаган. Көөнүн башы Камбаркан деген сөз мына ошондон калган экен. Комузу жок кыргыз элин маданиятын да, тарыхын да элестетүү кыйын. Комуз бул кыргыз элинин байыртадан бери келе жаткан чертме кылдуу аспабы болуп эсептелинет. Ал өрүк, жаңгак, карагай жана башка жыгачтардан чабылат. Комуздун жалпы узундугу болжол менен 85-90 сантиметр болот. Ал эми комуздун түзүлүшү. Кулактары, башы, мойну, кылдары, чарасы, көзөнөгү, куткуну, тепкеги жана капкагы болот. Жылдары эл аспаптар оркестри үчүн комуздун өркүндөтүлгөн 5 түрү жасалган. Комуз пикколо, комуз прима, комуз альт, комуз тенор, комуз бас. 1952-53 жылдары Петросянс менен Дидеренко комуздун дагы жаңы түрүн сунуш кылышкан. Аны Ташкенттеги Илим изилдөө институту ишке ашырган. Азыр Орозов атындагы эл аспаптар оркестринде комуздун 4 түрү колдонулат. Комуз прима, комуз секунда, комуз альт, комуз бас. Өткөн заманда комуз үнү жайлоодо, боз үйлөрдө жаңырса, бүгүн дүйнөлүк чоң аренага чыгууда. Залкар комузчуларыбыз Токтогул Сатылганов, Мураталы Күреңкеев, Карамолдо Орозов, Ыбырай Туманов, Ниязалы, Атай Огунбаевтердин жараткан классикалык күйлөрү обондору кыргыз элинин салттуу музыкасын жаңыртып келет. Тапшырма балдар, комуз жөнүндө эмне билдиңер? Комуздун түзүлүшү жөнүндө айтып бергиле. Саламатта болгула.